Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында суу жетпеген айылдарга таза суу менен камсыздоо иштери жүргүзүлүүдө. Алсак Өзгөн районунун Эркинтөө айылында бул көйгөй жергиликтүүлөрдү түйшөлтөт. Айыл эли булактан, каналдардан ташып ичишет. Аба ырайы өзгөргөн учурда суулар ылайкаланып, булганат. Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитариянын туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында көйгөйү чечилип жатканына жергиликтүүлөр ыраазычылыгын айтышат. Таладан түшкөн сууларыбызга малдар чыгып кетет, алар да булганат. Ошондуктан 3-4 километрге ушул алыстан плагалар менен ташып, машиналар менен суу бар айылдардан ташып ичет элек да. Негизинен ошол анан ушул кыргыз өкмөтүнө биринчиден, андан кийин ушу Дүйнөлүк банкка, анан Аристин өкүлдөрүнө, Арист программасына ушу биз рахмат ыраазычылыгыбызды билдиребиз Эркинтөөнүн атынан. Учурда курулуш жасалгылоо жумуштары 46% аткарылууда. Ишти аяктоо 2023 жылдын 27 декабрь айына белгиленген. 40 метр тереңдиктеги скважинаны бургулоо, тереңдик насосту орнотуу, суу алуучу жерге трансформатордук көмөкчөрдөнду орнотуу пландалган. Водоводдун турбасы коюлду. 3 километр 900 метр айылдын ичиндеги баягы бөлүштүрө турган сеттерге турба коюлуп бүттү. Андан бөлөк биз мына турган жер водозабордун участкасында турабыз. Ограждение менен бүтүп толук. Анан кароолканалары бардыгы толугу менен бүткөн. Кызыл Тоо айыл өкмөтү дотациядагы айыл өкмөттөрдүн катарында болгондуктан Аристин жардамында кем каржын толуктап келет. Долбоордун алкагында курулуп бүткөн жаңы ичүүчү суу системасын эффективдүү тейлөө максатында аталган айыл өкмөттө Кызыл Тоо таза суу атындагы муниципалдык ишкана түзүлдү. Ишкана тейлөө техникалык жана жабдуулар менен камсыздалат. Бизде мына райондон алыс болгондугубузга байланыштуу ушу Кызыл Тоо айылына жанагы УЗИ аппараттарын алдык Аристин жардамында. Андан сырткары бүт ушу лабораториялык жабдыктарды да алдык. 64 миң долларлык да бир проект ишке ашып атат. Ал ушу чаккан ишкерликти колдоо боюнча. Жергиликтүүлөрдүн жашоо шартын жакшыртуучу бул долбоор Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы келишимдин негизинде Арист тарабынан аткарылып жатат. Максаты коомчулукту таза суу менен камсыз кылуу, санитария боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу болуп саналат. Ош областында бардык райондордо жүргүзүлүп атат. Райондордун ичинде 20 айылда жүргүзүлүп бүттү. Анын 15 айылында суу системалары курулуп бүттүп, бүгүн ишке берилген. Ошол жерде муниципал ишканалар түзүлүп, өздөрү иштерин алып барылып жатырлар. Сырткы туалеттерди, ички курулмаларды, ошонун ичинде душ, туалет, ванна дегенде ошол өздөрүнүн шарттарын курушса, биз элге мотивация катары ушул 300 акш долларын да берип келе жатабыз. Беребиз, то есть бул ишке ашырылып жатат. Бүткүл дүйнөлүк суу ресурстары күнүнө карата атайын майрамдык иш-чара ушул айылда уюштурулду. Окуучулар суунун пайдалуулугун даңазалап, сууга байланышкан көйгөйлөрүн сахналаштырган. Азыр эле кош булактын суусу жаман, ылайка деп баары эле кранга жөнөшөт. Арист долбоору тарабынан бизге ошол мектепке заманбап сыртка жаткана септиги менен ошондой эле ошо окуучулардын гигиенасын сактоо максатында раковиналар курулуп жатат. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору аркылуу 70% кожолукка суу эсептегичтер орнотулуп берилет. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нушанбаев, Ынтымак, Ош облусу. Жашасын Арист Карпов!